Бишкек шаарындагы номер 55 жалпы билим берүү орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Иманалиева Мира Калыбековна. Кыргыз тили сабагы 6-класс. Саламатсыңарбы балдар? Силер менен бүгүн биз кыргыз тили сабагын өтөбүз. Сабакты баштаардан мурда мен силер менен жагымдуу маанай түзүп алгым келип жатат. Балдар, бүгүнкү күндө жаштарыбызда, балдарыбызда сылык сыпайы мамиленин жоктугу коомубуздагы терс көрүнүштөрдүн бири болуп жатат. Нагима Хамзеевна энебиздин балачак дүйнө капар бейпилчиликтин мезгили гана эмес, балачак адамдын адам, инсан катары калыптанышынын уютку өзөгү деп айтканы бар. Сылык, сыпайгерчилик сапаттар үй бүлөдөн башталат. Сылыктык сапатты калыптандыруу максатында мен силерге ыр окуп бергим келип жатат. Улууларды урмат кылып жүрөлү, кичүүлөрдү сыйлаганды билели, тарбиялуу, адептүүрөөк жетилип, Кыргызстан өлкөбүздү сүйөлү. Карыялар таалим берип үндөгөн, жаман болбой жакшы жолдо жүр деген. Улуулардын айтып келген үгүтү өсүп жатат, гүлдөп жатат миңдеген. Аткаралы сылыктыктын талабын, милдетиңди тартип менен карагын. Кыргызымдын кайрымдуулук канында кимдин кандай тескеп коет абалын. Өзгөргөн коом, заман түрү башкараак. Жол көрсөтсөк, жаштарыбыз такшалат. Биримдикте бекем болуп туралы. Сылыктык бул үй бүлөдөн башталат. Мына балдар, демек баарыбыз бири-бирибизге сылык мамиледе болуп, урматтай билели деген нотада сабакты баштайлы. Сабагыбыздын темасы баяндагыч ыңгай. 6-класс, 4-чейрек. Сабактын максаттары. Билим берүүчүлүк максаты. Окуучулар эч сөз түркүмүн тереңдетип, түшүнүп, жыйынтык чыгара билүүгө үйрөнүшөт. Этиштин ыңгайлары тууралуу түшүнүк алышат. Баяндагыч ыңгайды билишет. Өнүктүрүүчүлүк максаты. Морфология жөнүндөгү билимдери өркүндөйт. Ой жүгүртүү ишмердүүлүгү калыптанат. Тарбия берүүчүлүк максаты. Адамдагы жакшы сапаттарды баалашат. Жаңы сабакты баштаарда, жаңы теманы баштаардан мурун балдар, өтүлгөн темаларды кайталоо үчүн мен силерге атайын суроолорду түздүм эле. Көңүлүңөрдү бөлүп, суроолорго жооп беребиз. Биринчи суроо. Этиш деп кандай сөз түркүмүн айтабыз? Алар кандай суроого жооп берет? Бардыгыбыз ойлонобуз. Туура балдар. Этиш заттын кыймыл-аракетин, ал-абалын билдирип, эмне кылды, эмне кылып жатат, эмне кылат деген суроолорго жооп берет. Мисалы, адам эмгеги менен даңктанат деген сүйлөмгө көңүл бөлөбүз. Эмне кылат? Даңктанат. Демек сүйлөмдө этиш даңктанат. Экинчи суроого көңүл бөлөбүз. Этиштин лексикалык белгиси, морфологиялык белгиси, синтакстик кызматы кандай? Бардыгыбыз ойлонобуз. Албетте балдар. Этиштин лексикалык белгиси заттын кыймыл-аракетин, ал-абалын билдирет. Морфологиялык белгиси жак жана чак боюнча өзгөрөт. Синтакстик кызматы этиштер сүйлөмдө баяндоочтук, бышыктоочтук милдет аткарат. Менен жак жана сан боюнча ээрчишет. Мисалы, сүйлөмгө көңүл бөлөбүз. Эмгекти сүйгөндү эл сүйөт. Бул сүйлөмдө эмне кылат? Сүйөт. Бул этиш. Ал эми сүйлөмдө баяндоочтук милдетти аткарып атат. Ким сүйөт? Эл сүйөт. Сүйлөмдүн ээси эл. Ал эми кимди сүйөт? Эмгекти сүйгөндү. Бул сүйлөмдө толуктооч болуп турат.
Үчүнчү суроого көңүл бөлөбүз. Этиштин жакталышы деген эмне? Туура балдар. Этиштин жак сан боюнча өзгөрүшү жакталыш деп аталат. Мисалы, биринчи жак. Мен ден соолугумду чыңдайм. Экинчи жак. Сен ден соолугуңду чыңдайсың. Экинчи жактын сылык формасы. Сиз ден соолугуңузду чыңдайсыз. Үчүнчү жак. Ал ден соолугун чыңдайт. Төртүнчү суроого өтөбүз. Этиштин чактарын айтып бергиле. Кана баарыбыз көңүл бөлүп эстейбиз. Туура. Этиштин чактары учур чак, келер чак, өткөн чак. Баарыбыз билгендей, чак этишке гана мүнөздүү категория болуп эсептелинет. Анда эмесе 5-чи суроо. Ыңгай категориясы кайсы сөз түркүмүнө тиешелүү? Кана баарыбыз ойлонобуз. Туура. Ыңгай этишке гана тиешелүү категория болуп эсептелинет. 6-чы суроо. Этиштин канча ыңгайы бар? Эстедикпи? Демек, туура. Этиштин 5 ыңгайы бар. Алар: баяндагыч ыңгай, буйрук ыңгай, каалоо тилек ыңгай, максат ниет ыңгай жана шарттуу ыңгай. Азаматсыңар балдар. Демек, өтүлгөн темаларды биз силер менен кайталап алдык. Эми жаңы темага көңүл бөлөбүз. Демек, балдар, жаңы темабыз баяндагыч ыңгай. Кыймыл аракеттин ошол учурда болуп жатканын, же келечекте болорун, же болуп өткөнүн чындык катарында жайынча баяндаган этиштер баяндагыч ыңгай деп аталат. Баяндагыч ыңгайды уюштуруучу мүчөлөр: А кошулган жак мүчө, Д мүчөсү, ган мүчөсү, ыптыр мүчөсү, Ч мүчөсү. Баяндагыч ыңгай жакты жана чакты билдирет. Этиштин чактарын уюштуруучу формалар баяндагыч ыңгайларды да уюштуруучу каражат болуп саналат. Анткени булар аркылуу бир эле учурда чактык да, ыңгайлык да маани туюндурулат. Мисалы, балдар, таблицага көңүл бөлгүлө. Таблицада баары көрүнүп турат. Демек, таблицанын туурасынан карасаңар, биринчи жагы көрсөтүлүп турат, экинчи саны, үчүнчү этиштин чактары учур чак, келер чак, өткөн чак. Ал эми тигинен карасаңар, биринчи жак, экинчи жак, үчүнчү жак. Мисалы, биринчи жак жекелик сан мен, учур чакта мен жазып жатам. Экинчи жак сен жазып жатасың. Сылык формасы сиз жазып жатасыз. Үчүнчү жак ал жазып жатат. Ошондой эле келер жакта мен окуймун. Экинчи жак сен окуйсуң. Сылык формасы сиз окуйсуз. Ал эми үчүнчү жак ал окуйт. Өткөн чакта биринчи жак мен иштедим. Экинчи жак сен иштедиң. Сылык формасы сиз иштедиңиз. Үчүнчү жак ал иштеди. Ошондой эле өзүңөр көрүп тургандай, көптүк сандары дагы көрсөтүлүп турат. Эми балдар, өз алдынча билим алуу көнүгүүлөрүнө өтсөк. Анда балдар, жаңы теманы бышыктоо катары көнүгүүлөрдү аткарсак, окуу китебиңердин 213 бетин ачып, 424 көнүгүүгө көңүлүңөрдү бургула.
Тапшырмаларын карайбыз. Биринчи тапшырма. Көп чекиттин ордуна этиш сөздөрдү коюп көчүрүп жазгыла. Экинчи тапшырма. Алар кайсы чакта турат? Үлгү катары сүйлөмгө көңүл берсеңер, мен ошол көнүгүүдөн биринчи сүйлөмдү алып көрсөттүм, үлгү катары. Мисалы мына окуйбуз. Абдулда менен Ракыя ушул кыштактагы айылдык мектепте окушкан. Сүйлөмдө этишти табабыз. Демек, көп чекиттин ордуна окушкан деген этиш сөздү койдук. Окушкан кайсы чакта турат? Этиштин өткөн чагы. Калган сүйлөмдөрдү дагы мына ушул үлгүгө карап аткарабыз. Эми көнүгүүнү аткарып бүтсөк, балдар, өзүңөр көрүп тургандай, кийинки бөлүмдө алтын эрежелер ыкмасы деп турат. Балдар, өзүңөр билип, көрүп, түшүнүп тургандай, бүгүнкү учур талабына ылайык, кырдаалга байланыштуу үйдө сабак алып жатабыз. Интернет булактарынан, телевизордон, ата-энелерибизден, улуулардан, медицина кызматкерлеринен ар кандай эрежелерди угуп, ошол нерселерди аткарууга аракеттенип атабыз. Демек, мына ушул алтын эрежелерди күн тартибине айландыруу максатында ар бириңерден күнүгө ушул алтын эрежелерди сактап аткарып атат деген тилек менен мен ушул оюнду уюштурдум эле. Оюндун тартибине көз жүгүртүп карасаңар. Демек, оюндун тартиби боюнча бир окуучу бир барак кагаз алып, өзүнүн биринчи эрежесин жазат, сааттын жебеси боюнча багыттап, колундагы баракты жөнөтөт. Барак ар бир окуучунун колуна барганда бирден эреже жазат. Ар бир окуучу өзүнө тааныш, угуп көрүп, аткарып жаткан эрежелерин жазып чыгышат. Көпкө кармоого болбойт. Ошентип, баардыгы жазып чыгышкандан кийин барак айланып биринчи окуучуга келет. Ал окуучу үн чыгарып окуйт. Ар бир окулган эреженин ээси кол көтөрүп турат. Ошентип, эреже толук жазылып бүтөт. Бул эрежелерди силер ар күнү колдоносуңар, аткарасыңар деген тилекте сабагыбызды улайбыз. Алган билимибизди бышыктоо көнүгүүлөрү. Демек, бышыктоо көнүгүүлөрүн улантабыз. Өзүңөр көрүп тургандай 422 көнүгүүнү аткарабыз. Тапшырмасына көңүл бөлгүлө. Китебиңердин 212 бетинде турат. Демек, биринчи тапшырма. Төмөнкү текстти окуп чыккыла. Экинчи тапшырма. Сүйлөмдөгү этиш сөздөргө кан, ч мүчөлөрүн улап жазгыла. Үчүнчү тапшырма. Этиш сөздөр кайсы чакта болуп калды? Демек, баарыбыз карайбыз. Өзүңөр көрүп тургандай, тексттин темасы күл азык деп турат. Үлгүгө көңүл бөлөбүз. Демек, бир сүйлөмдү мен иштеп бердим, карагыла. Күл азыктын негизи уйдун, койдун, кийиктин этинен даярдалат. Демек, бул сүйлөмдө эмне кылат? Даярдалат. Бул этиштин өткөн чагы болуп турат. Ал эми кан, чуу мүчөлөрүн улайбыз. Даярдалган өткөн чак, даярдалчу өткөн чак. Демек, этиштин өткөн чагы уюшулду. Анда эмесе, балдар, алган билимди текшерүү көнүгүүлөрүнө өтөбүз. Балдар, биз силер менен жомокторду окуганды жакшы көрөбүз. Кыргыз адабият сабагынан көптөгөн жомокторду окуганбыз.
Мына азырда мен силердин назарыңарды чакан жомокко бурамын. Баарыңар көңүл бөлүп угуп тургула. Илгери бир Жумалы деген калпачы киши болуптур. Ал калп айтканды өнөр кылып алыптыр. Калп айтпаса тура алчу эмес экен. Бир күнү түн ортосунда эл кызуу уйкуда жатканда сыртка чыгып үнүнүн бардыгынча "Мага карышкыр тийди, эл журт, жардамга" деп кыйкырат. Элдин баары ойгонуп, туш-туштан жабыла чуркап келишет. Карашса бардыгы тынч, эч кандай карышкыр жок. Жумалы калп айтып элди алдаганына кубанып күлүп отурат. Алданган эл Жумалыны акмак, келесоо деп тилдешип үйлөрүнө тарашат. Күндөрдүн биринде Жумалы дагы түн ортосунда туруп алып, азан-казан түшүп: "Ой, эл журт, сактангыла, тоодон сел каптап келе жатат, өлдүк" деп кыйкырат. Үрөйү учкан эл балдарын жетелеп сыртка чуркап чыга баштайт. Караса баары тынч, эч кандай сел агып келе жатканы көрүнбөйт. Жумалы болсо калп айтканына ыкшып күлүп жатыптыр. Бул жорукка ыза болгон элдер аны урмакчы болушат. Ошондо аксакалдар арачалап: "Акмакты жайына койгула, бир күнү калпынын азабын тартат" дешет. Арадан көп күндөр өтөт. Түн ичинде капысынан Жумалынын үйү өрттөнөт. Эптеп сыртка чыга катышат. Жумалы жаналы калбай: "Ой, эл журт, жардам бергиле, үйүм өрттөнүп жатат. Өлүп кетейин, чын эле чатырым күйүп жатат" деп нары бери чуркап элди чакырат. Баягы көп калпынын бири да деп эч ким үйүнөн чыкпай коет. Эртеси туруп карашса, чын эле үйү өрттөнүп, дубалы гана калыптыр. Жумалы үй бүлөсү менен ыйлап отурушат. Элдер Жумалыга жардам берип, өрттөнгөн үйүн оңдоп коюшат. Ошондон кийин Жумалы эзели калп айтпай калган дешет. Жомок жактыбы, балдар? Демек, жомоктун өзүнүн темасы айтып тургандай, калп кайда алып барат? Эми текст боюнча, ушул жомок боюнча тапшырмаларды аткарсак. Биринчи тапшырма. Эми үчүн элдер Жумалыга жардам бербей коюшту? Ойлонуп, ой жугуртсоңор. Экинчи тапшырма. Тексттен эч сөздөрдү тапкыла. Алар кайсы чакта, жакта турушат? Үчүнчү тапшырма. Адамда жакшы сапаттар кайсылар? Жаман сапаттар кайсылар? Балдар, силер өз ойлоруңардын бардыгын жазып, мага жөнөткүлө. Эми сабакты бышыктасак. Ушул эле жомоктон, балдар, ушул тексттен алынган төмөнкү этиштерди чак боюнча талдайбыз. Алар кайсы этиштер? Кыйкырат, келишет, чыга баштайт, күлүп жатыптыр, өрттөнөт, оңдоп коюшат, чакырат, калп айтпай калган. Экинчи тапшырма. Бул этиштер кайсы жакта турушат? Мына ушул тапшырмалардын бардыгын аткарып, мага жөнөткүлө, балдар. Ушуну менен жаңы темабызды жыйынтыктайбыз. Үйгө тапшырма, балдар. Демек, биринчи тапшырма: калптын казаны кайнабайт деген макалдын маанисин чечмелегиле. Экинчи тапшырма: адамдык сапаттар жөнүндө 10 макал жазып, мага жөнөткүлө. Анда эмесе, балдар, саламатта калгыла. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.